Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо бизге келип калган коногубуз бар. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган сүйүктүү эне, сүйүктүү жар Miss Show Business 2011 жана жөн гана таланттуу биздин ырчайымыбыз Айгерим Расул кызы бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Аябай жакшы. Образыңыз жаңыланганбычы? Акыркы жолу жаңыланганына канча болду чачыңыздын? Жаңыланганыма бир айда эле болду. Бир айда эле болду. Бир ай эле. Бирок эми бул кандай айтсам, постоянный образ эмес. Сиз ар дайым жаңылануунун үстүндө жүрөсүз да, мындай ар дайым жаңылануунун үстүндө жүрүү, ар дайым элдин оозуна оозунда алынып жүрүү, бул айрымдарга бирденкени кылып койсо да алып жүрөт деген бир ой бар да, бирок керектүү статусту, керектүү орусча айтканда обликти, fashion, industry, кийим, ошонун баарын алып жүрүү бул чоң эмгек болсо керек да. Мен мурун ойлочумун, ошо телеге келгенге чейин жылдыздар өздөрүнө жылдыздар да, бул эмне болгон эмгекти талап кылмак эле деп ойлогон болчумун да, бирок ошо жүзмө жүз ошо кишилер менен аралашып ошол чөйрөгө киргенде бул чоң эмгекти талап кылат экенин түшүндүм да. Сиз канча мындай өзүңүздүн образыңызды жаңыланып турууда көп ойлоносузбу, мындай ушундай көп ойлор жаралабы сиздечи? Мен ар дайым ойлоном, анан өзгөчө ойлонгондон мурун дагы баягы көпчүлүгү эле моданын артынан куушап турабы, ошондой кийинишет, бирок ал дагы адамга жарашы керек деп ойлойм да биринчи учурда. Анан эгерде жарашпаса, менин оюмча, в моде это то, что тебе идет. Ошого анан кийин мен дагы өзгөчө айырмаланып, более ярко кийинген жактырам. Эң сонун. Ал эми жакында гана сизден Били аттуу музыкалык чыгармаңызды көрдүк, клипти. Жаштар туура бийледик жана канча күн, канча убакыт тарттыңыздар, анткени байкашыбызча ал жакта машинанын үстүндө да, тоодо дагы бийлейт экенсиздер. Жана идея кимге таандык? Идея мага таандык, бирок ошол эле учурда дагы баягы көпчүлүк анда ата-энем дагы ошто болчу, бул ошто тартылды клиптин өзү. Анан ошо ата-энем дагы мындай кылсаң болот деп жардамдашып, анан жолдошум да жардамдашып, баардыгыбыз бирге отуруп алып, бүгүн муну тартабыз, бүгүн эртең тигини тартабыз деп аябай даярдандык да. Анан кийин 3 күн тартылды. Ош шаарында, анан Нурсултан Кубатов тартты. Атайын ошо Бишкектен съемочный группа менен учуп барып, анан кийин Хамбике ханым өзүнүн бичи тобун тартылды. Негизи эле ошол бааны кандай айтсам, башында жайырга тартайын дегенбиз клипти, анан кийин баягы менин тыныгуумдан кийин жакшылап, более зажигательный болсун деп аракет кылдык. Эң ардактуу тыны болду да. Акыркы сурообуз, Ош калаасы аманбы? Аман. Эң сонун. Андай болсо, бизде убактыбыз биз каалабасак да улам алдыны көздөй жылып барып жатат. Айгерим Расул кызы, Айгерим, сизден бир чыгарманы сураналы. Албетте. Бизге Бишкек калаасында көптү көрүнбөй кеттиңиз, мүмкүнчүлүктү пайдаланып шақырып чакыра калдык. Достор, бүгүн бизде эфирде Айгерим Расул кызы жана биз чыдамсыздык менен Келчи аттуу музыкалык чыгармасы. Жайында эмес көңүлүм, бир арманы барыңды, кетилген сүйүктүү өмүрүм, суу кемирген жарыңды, келчи көңүлдө, эстер калсын унуткус, ансыз да биз өмүрдө учуп конгон булутпуз. Келчи көңүлдө, эстер калсын унуткус, ансыз да биз өмүрдө учуп конгон булут.
Uçup kongan bulutpuz. Gelçi gelçi ko'ngilda. Esler kalsın unutquz. Ansiz da biz ömürde. Uçup kongan bulutpuz. Elek bolup ekçelip ötkөн күнүм курусун акөрөкчө тез келип таркат көңүл булуттун келчи келчи көңүлдө издер калсын унуткуз ансыз да биз өмүрдө учуп конгон булутпуз келчи келчи көңүлдө издер калсын унуткуз ансыз да биз өмүрдө учуп конгон булутпуз учуп конгон булутпуз. Кол чабуулар баракелде Айгерим азаматсыз. Расулкыз бар болоңуз. Чоң рахмат сизге, терең ыраазычылык билдиребиз жана чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз. Ансыз деле биз өмүрдө учуп конгон болуппуз деп атабы? Же кеткен болуп деп атабыз? Учуп конгон Учуп конгон болуппуз. Бишкек менен Ош калаасынын ортосунда учуп конуп жүрөрүңүз эки Албетте, тараптын тең, рахмат. эки элдин тең жүрөгүнө сүйүнүч салып жүрөрүңүз. Айгерим рахмат сизге. рахмат чоң. Туура. Ал эми биздин таң шоулар программасы мына ушуну менен биз кааласак дагы, каалабасак дагы коштошоорго мезгил келип жетти. Бирок ар бир коштошуунун артында жолугушуу бар экенин унутпайлы. Бүгүн кызматыңыздарда сиздерди сыйлаган, урматтаган жана сиздерди ар дайым сагынган Эркин Нурбаев Жана Канаш Арасбеков болду достор. Күзүндө көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар.